10-15 жылдан бери миграцияда жүрөм. Эми үйдү бүтүрдүк эле, жаңы салдык эле. Мына эчтеке калган жок деп берип атты да. Участок. Андан көрө миграция, тышкы миграцияда иштеп келип, Баткен районунан, Баткен шаарынан бир участок алганча пустой. Андан көрө чүйгө барып, үйү менен ушул акчага алган. Акыркы мезгилдерде ошо элдер коңшулаш мамлекеттерде болуп аткан Афганистандагы окуяларга дагы мындай кыжалатчылык, тобокелчиликти билдирип атканын көрдүк. Ушундай семинар тренингтерди ошол границада жашаган элдерге өтсө дейм да, каржылап туруп. Көчүп кетким келет, бир жактарга кетким келет, мен кайсы акчаны үй салам, жер алам депчи баягы же өкүм ыйлап. Президентибиздин ушул бизге Баткен областына болгон өзгөчө макам берилгендиги биз үчүн аябай жакшы оң таасирлерди берет деген ойдомун. Миграция, мисалы үчүн ала турган болсок, миграция маселеси Баткенде өзгөчө актуалдуу болгондуктан ушул жер тилкелери биздин жарандарыбызга берилсе, көбүрөөк берилсе, ушул жер тилкеси маселе чечилсе. Бүгүнкү миграциялык аянтчадан негизги көйгөйлөрдөн болгон миграция көйгөйү көтөрүлдү. Албетте бул Баткен областында өтө чоң көйгөйлөрдүн бири болуп саналат.